экинчи протокол боюнча маалымат берип коесуздар. Орукка барган жолдун аралыгы канча болот, анын статусу кандай болот, анан кайсы тарап турган катышат? Мына ушул 39 протокол боюнча ар ким ар түрдүү спекуляция кылып атат да. Ушуну мен силерден пайдаланып саясатчыларга да кайрылып кетет элем. Баягы блогер чалыштарга да кайрылып кетет элем. Анан кийин бир биздин ушул депутаттар дагы туура эмес маалыматтарды элге таратып эле ушундай туура эмес дүрбөлөң кылып атат да. Биринчиден алар айткандай Лейлек эмеде жанагы анклавда калып кетет деп. Эч кандай Лейлек анклавда калбайт. Бул бир. Бунун бардыгы жалган маалыматтар. Биз ошол протоколду кабыл алып атканда анын аткарылышы боюнча да толук механизмдерин карап чыкканбыз. Биринчиден 39 протоколдун аткарылышы боюнча ал жерде толук жазылып турат. Орукка жолду бериш үчүн биринчиден ошол жолдун статусун биз аныктап чыгышыбыз керек. Жолдун статусу мамлекеттик келишимдин негизинде гана аныкталат. Ал жол кимдики болуш керек, кандай болуш керек, ким салыш керек, узундугу кандай болуш керек, ким обслуживать этиш керек, ким жүрүш керек. Мунун бардыгы мамлекеттик чоң келишимдин негизинде гана жүргүзүлөт. Мамлекеттик чоң келишим түзүлөт, ошондон кийин гана чечим кабыл алынат. Азыр мисалы Орукка бара турган, Тажикстандан Орукка бара турган мемлекеттен эки жол бар да. Бири Аксайды аралап өтөт, бири айланып өтөт. Анан жаңы жол куруу муктаждыгы эмнеден? Эң негизги маселе бул жерде ушул Аксай айылынын коопсуздугун сакташыбыз керек. Себеби дегенде Аксай айылынын ортосунан аралап өтөт дагы. Кайсы бир убактарда Аксай менен Варуктун ортосуна дагы бир чоң чыр чыкпасын деген чоң маселе каралып атат. Бул бир. Ал эми экинчиси мына Бакай жергилиги менен өткөн жол, Аксайдын күнбатыш тарабы менен өткөн жол. Бул жолдун эгерде биз ал жолду сактап кала турган болсок, Аксай айылынын кеңейишине түздөн түз тоскоол болот экен да. Аксай айылы эки жактан, бир жагынан Аксай суусу турат, экинчи жагынан ошо жолдун эгерде биз апрелетип кое турган болсок, Аксай айылынын кеңейишине түздөн түз тоскоол болот. Себебинен Аксай айыл кеңейиш керек. Ал жерге элдер барып жашаш керек. Балдарыбызга көптөгөн үйлөрдү салышыбыз керек. Мына азыр эле биз да үйлөрдү салып атабыз. Ошондуктан бул маселе ушундан келип чыгып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол бизде ушу жогору жагыбызда жашаган Варух айылы боюнча, Варух айылына кайсы бир деңгээлде баары бир биз жол беришибиз керек. Алар ошол жакка өтүш керек, катташ керек. Алардын да коопсуздугун караш керек, өткөндөрдүн.